Türkiye'de ister klasik şekliyle ister Birinchi суроо. Turkiyada saltык делеби же жаңы түрүдөгүзбү бүгүнкү күнгө чейин ар түрдүү төңкөрүштөр болуп келген. Ошол төңкөрүштөргө сиз кандай баа бересиз? Экинчи суроо. 15-июндагы козголоңдо көптөгөн карапайым адамдын өмүрү кыйылды. Сиз ислам мамлекети делген сыяктуу террордук уюмдардын аракеттерине өтө катуу каршы чыгып келатасыз. Ошого карабай учурда сизди террорчулукта күнөөлөп жатышат. Бул сизди өтө тынчсыздандырып, чоң кайгыга салды дешет. Rahatsızlık, üzüntü meydana getiriyorum. Менин башыман түрдүү төңкөрүштөр өттү. Түркия Республикасы жаңыдан курулган баштапкы жылдарды жакшы билбейм. Ал кездердеги окуяларды көз карандысыздыкка чыгуу аракеттери десек болот. Ал убакта диндар адамдары басмырланып ар кандай кысымдарга кабылышкан. 1960 жылынын 27 майындагы аскердик төңкөрүш убагында мен 20 жашта болчумун. Эдирнеде жашачумун. Ал төңкөрүштө мен да кысым көрдүм. Балким ошол жаш курагымдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ар кандай басмырлоо кысымдарга бара-бара көнүп кеттим. Андан кийин 1971 жылдын 12 мартындагы аскердик төңкөрүштө болсо, айып койбой эле 6-7 ай камакта кармашты. Сот иши 3 жылга созулду. Бул окуяны да көрдүм. 1980 жылдын 12 сентябрындагы аскердик төңкөрүштөн кийин 6 жыл аскер көзөмөлү алдында болдум. Маркум Тургут Озал өкмөт башчысы болгондо мени кайрадан камакка алышкан. Өзал ак жерден камалганымды угуп министрлерине буйрук берип бошоттурган. Бул кысымдардын себептерине түздөн-түз токтолгум келбейт. Эч негизсиз майда барат маселелерге шылтоо кылгандарын айтсак жетиштүү. Алардын арасында динди таратып, жаштарды динге тартып жатасың деген сыяктуу кинелер коюлган болчу. Маселен, Саид Нурсинин Лемалар китебиндеги Кудайдын Куддус деген сыпатын сөз кылыпсың дешкен. Бул болсо жер бетиндеги назиктиктен, арулуктан сөз кылыпсың, экосистемадан сөз кылыпсың деген үчүн жоопко тарттык дегендик. Мына ушундай маселелер менен суракка алынгамын. Куугунтуктоолор бара-бара мени бышырды окшойт. Бирок бул жолку күнөөлөө мурункуларга караганда мен үчүн өтө оор болду. Аша чаап кордогон чабуулга өтүштү. Ал кезде кол узатышса да, аскерлер тарабынан колго түшүрүлүп камалсам да, учурда көрүп жаткан курдоонун адепсиздиктин ондон бирин да көргөн эмесмин. Мага тараптар болгон досторум да мындай кордукту буга чейин көргөн эмес деп ойлоймун. Буга чейинкилер өтө ынсаптуу мамиле кылышкан. Ак жериңден күйүп атканыңды байкап, силерде эч кандай күнөө жок деп каталарын моюндарына алышкан. Баарына буга күбө бир канча жылдан бери өзгөчө акыркы 2 жылда өтө жапайы мамиле жасалып жатат. Мага тетири карап жатасың, көз карашыңды жактырбадым. Жүзүңдүн жарыктыгы менин аллергиямды козгоп атат. Үнүң кулактарыма өтө жаңырып жатат сыяктуу шылтоолор менен кысым көрсөтүп келатышат. Бирок 1960 жылдын 27 майындагы аскердик төңкөрүштөн бери Аллах Таала бизди түрдүү козголоңдордо сынап бышырды окшойт. Бардык азап тозокко чыдап келатабыз. Бул маселенин бир тарабы. Экинчи тараптан Хазіреті Муса, Хазіреті Ибрахим, Хазіреті Иса, Хазіреті Мухаммед алейхимуссалам пайгамбарлардын тарткан азаптарын эстегенде, мындай туура жолдо жүргөндөр баары өз мезгилинин залымдары тарабынан ар кандай кордоого дуушар болушканын көрүүбүз. Айрым залымдардын зулумдугуна карабастан дүйнөнүн чыгышынан батышына чейин адамзат үчүн бир нерсе жасоого аракет кылуу, айрым жакшы долбоорлордун ишке аша башташы бирлеринин тынчын алды. Кээ бир күч-кубат бийликке сарайларда сайраңдап жашоо өткөргөн айрым адамдарга бул иштер жакпады, тетири таасир берди. Ошондуктан кысым барган сайын күчөп баратат. Бирок Кудайга шүгүр, Аллах Таала бизди таптап, мындайга да чыдоого күч берди. Бүгүнкү күнгө чейин Аллах Таала канчалаган азап тозоктордон өткөрүп, бышырып, мына ушул абалга жеткирди. Эч нерсе сезбей, мерес болуп калды экен деп ойлобоңуздар. Муну бир акындын ырсаптары менен түшүндүрөйүн. Тажабаймын улам келген азаптан, тажабаймын ыйлап дуа кылмактан. Тагдыр экен пендебизде баары бир туйлап жатат жан чыдабай азаптан. Башкача айтканда, сөөгүбүз, этибиз менен жаратылганбыз, сезимдерибиз бар. Адамдык, мусулмандык кадыр-баркыбыз бар. Адамдын жанын кейитип атса, кайгырган жокмун дей албайсың. Мындай окуяга кандай кайгырып кейип жатканымды жанымдагылар жакшы билет. Муну айтууга мажбурмун. Керек болсо бир арынын өлүмүн көрүп, жарым саат ыйлаганымды да билишет. Бир кумурсканы өлүмдөн сактап калдым деп, аны алаканыма салып барып сыртка таштаганымды, аны кайрадан жашоо жолуна салгансып,
Жадырап кубанганымды да, туйлап жаткан bir көпөлөктү сыртка чыгарып, учуп баратканын көзүм менен узатып, кудум bir адамга өмүр тартуулагандай сүйүнгөнүмдү да жакшы билишет. Ушул сыяктуу кичинекей жандууга да мээрим төккөнүмдү көрүп туруп, адамдардын өлүмүнөн, имараттардын талканалышынан, инсандын кадыр баркынын тебеленишинен, кордолушунан кандай терең таасирленгенимди баамдасаңар болот. Жанымдагы досторум жакшы билишет. Кайсы бир мезгилде мекен үчүн мыкты кызмат өтөгөн кээ бир адамдарды бейкүнөө кармап камашканын көрүп, өзүмдү кармай албай өксүп ыйладым. Менин инсанга болгон сезимим ушундай. Бейкүнөө адамдардын өлүмүн көрүп, менин телевизор кароого да эрким жеткен жок. Кээде 5-10 мүнөттүк кабарларды карай калам. Шейит кеткен адамдар, жабыркаган үй бүлөлөр, имараттар талкаланып жатат. Үйсүз, жайсыз, мекенсиз калып жатышат. Кечөө да чыдай албай телевизорду өчүрүп салдым. Чыдамым жетпеди. Жеке өзүмө байланыштуу нерсе болсо бөлмөмө кирип, Аллахым, сага гана ишендим, сага таяндым деп эч кимге билгизбейт болчумун. Бирок тааныган билген, кандайдыр бир деңгээлде байланышың болгон адамдардын бейкүнөө кырылып азапталып жатканын көрүп, бул аянычтуу окуялар кудум өзүмдүн жан дүйнөмдө болуп жаткандай. Ал жердеги болуп жаткан ар бир оор жараны, ар бир жаман ишти мээмдин үжөлөрүнө келип кадалган жебе сыяктуу сезип жатам. Бирок маңдайыбызга жазылганын жаныбыз менен көрөбүз. Адилетсиздикке баш ийебиз. Аллах Таала тагдырыбызга эмнени буйрган болсо, чын жүрөктөн ыраазыбыз. Мындан мурун да айтып келгенимдей, залымдарга баш ийбей турганыбызды дагы бир жолу кайталагым келет. Бараткан ак жолубуздан кылча кыйшайбайбыз. Алланын мээрими, жардамы менен жараткандын ыраазычылыгы үчүн башкаларга да ордунан жылбай кызмат кылуу керек деген кеңеш берем. Başkalarının da bilgi paneli içine girmemeleri tavsiyesinde bulunuyoruz.